Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz Slavyanskiy bulvar stansiyasidan Aero Express'ga o'tiramiz. Bugun o'zgacha video bo'ladi. Biz MSK menen Moskvani aylanib, Moskvaning üstünden görüyoruz dostlar. Biz hazır mına Slavyanskiy bulvarda turamiz. Hazır Aero Express degan poyezd kelet ekan, o'shani ko'rsatib, anan MSK'ga chiqib Moskvani aylanamiz. Biz menen bo'lingizlar. Dostlar, Aero Express poyezdi keleytat. Hazır oturamiz. Жақшырақ bir yerden o'rin olib, andan keyin biz MSK'ga aylanpa poyezdga chiqib, ani da tartib ko'rsatamiz dostlar. Moskvaning üstünden tartamiz. Alыстабаңыздар. Biz menen bo'lingizlar. Hurmatli dostlar, mana hazır biz poyezdga chiqdik. Hazır men bunday bir bo'shroq yerini topayım. Munaki o'tirdik. Biz emi bul poyezd menen barıp turup aylanpa poyezdga chiqamiz. Anan Moskvani to'liq aylanamiz. Hazır bul Aero Express deb qo'yatgan, o'sha aeroportga ketgan yo'l. Yo'ldan poyezd ekanda. Bardıq o'sha metroga ketganda ақша menen ketaverat ekan. Единый bir bilet bo'ladi ekan, 2360 so'm qoldim. Ani menen avtobusda dagı, bunday Aero Express'lerde dagı, metroda dagı barına qalaşımça жүрөбөрөт экенсиң. Санкт-Петербургда тилекке каршы мындай нерсе жок. Бул Москванын артыкчылыгы экен. Каалаганыңча көрүп жүрүүгө болот. Достор, мына азыр мен аябай Москвада курулуш көп жүрүп жатыптыр. Буларда согуш болбой эле курулуш болуп атат окшойт. Эчтекеден бейгапар, эли деле бар, мамыр-жумур, камыр-жумур дейби. Мына мондай курулуштар жүрүп атат. Продукт албетте biraz ilgerki men көргөндөгүдөн кымбаттаптыр, biraz эмес түзгө эле кымбаттаптыр, бирок жумуш деле ошого жараша көп эле экен. Жумуштар деле кымбатыраак төлөнө баштаптыр. Мына биз акырын Aero Express менен Москваны аралап баратабыз достор. Комментарий жазыңыздар, кандай нерселерди көргүңүздөр келет, колдон келишинче. Men sizler menen tanıştıram Moskvаны. Men hazır Moskvadamın, massaj işlep jatamın. Первомайская деген metroda, Седьмая Парковая деген көчө 21. Мага телефон чалсаңыздар, комментарий жазыңыздар, кимдерге массаж керек болсо, акчасы канча деп атасыңар. Акчасы мен мынчанча деген жокмун. Мен албетте Бишкекте ошто салыштырмалуу кымбат жасайт элем массажды. 1000 сом, 800 сом дегенде. Эми бул жерде деле адамдар состоятельный, анан мынчанча деп едим. Көңүлүңөрдөн чыгарып эле бересиңер деп атам. Баягы чама чаркына жараша массаж алып кетип атышат. Албетте массаждын акчасы же башкасы эмес, бул результаты, натыйжасы. Кандай натыйжа болот, анан баягы адам ичи оорунбай бериш керек. Массажга келиңиздер достор. Биз болсо мындай массаждан сырткары убактарда саякат, анча-мынча саясат сөздөрдөн сүйлөп эфирибизди улантабыз. Азыр дагы бир жакшы жерлерге келгенде көрсөтөмүн. Урматтуу менин көрөрманым, биз айтылуу Москванын асман тиреген Москва Сити деген бийик үйлөрүн көрүп турабыз. Мына бет алда азыр жанынан өтө турган болсок, жакындаттырып берүүгө да аракеттенемин. Баягы күнү бирөө Москва Ситини татпайсыңбы деди эле. Мен жанына барган жокмун. Мына азыр алыстан көрүп өтүп баратабыз. Мына бул жер автовокзал экен. Биздин кыргыз айдоочулар аябай көп иштейт экен электробустарда. Менин да бир досум иштеп жатат. D категориясы бар. Россияга келүүгө тыюу салынбаган, ден соолугу чың адамдар болсо, баары эле келип иштегенге болот экен достор. Азыр биз Москва Ситини көрсөтөбүз. Ана Москва, мына Москва. Мынакей достор, Москва Сити. Жакыныраак алып берейин. Ондай асман тиреген үйлөр экен. Курулуш али бүт эле экен. Мына жүрүп жатат. Москва Ситиси. Мынакей достор. Камерам кайрылып алайын дедим, Москва Ситини көрсөтүп атып. Ана Москва, мына Москва. Тестовская. Пересадка на Филевскую, Солнцевскую и Большую кольцевую линию. Достор. Пересадка на Аэроэкспресс. 6 жылдан кейін ушул Москва Ситинин ичинен
офис алып отуруп калсак анан айтабыз да, мен баягы айттым эле го, ошол жерден офис кылабыз деп анан ошонун үстүнөн туруп алып, анда карып калабыз. Кудай Аллах өмүр берсе, мынакей деп коюп көрсөтөбүз да, 60ка чыгып калабыз ошондо. Сонун экен достор. Ошентип жакшы тилек кылып кое берели. Жанагы хейтерлер бар го, анан мынтесин, антесин деп жаман сөздөрдү айткан. Андайды айтканга деле акыңар бар. Ошол Москвада күндөр өтүп жатат достор. Москва Ситиден өтүп кеттик. Ошентип достор, комментарий сөзсүз жазыңыздар. Пикирлериңиздерди айтыңыздар. Мына моундай керемет вагондор, теге МСК дегени Московский кольцевой не деп коет, центральный борбордук шакекче дегендей да. Мындан барып туруп ошол борбордук айлампа поездге чыгабыз. Москванын полный бир айланганга бүгүн аракет кылабыз достор. Экрандан алыстабаңыздар. Мына пробкаларды карагыла. Московское центральное кольцо деп коет. МСД деп коет, Московский центральный дороги деп коет. Эмне иши кылып ушундай МСД, МСК, Аэроэкспресс деп электричкалары бөлүнөт экен. Биз азыр ошонун электричкасында баратабыз. Аэроэкспрессинде кечиресиздер. Электричка деп коюш керек. Эми бизде кыргыздар окшоштуруп сого беребиз да. Айрыкча мага окшогон блогерлер. Баягы бирөөсү жазыптыр. Картайганда эми балдарга берип жөн эле отурбайсыңбы, анан тигиндей мындай хейтерлер да. Анан эми колуңардан келсе, картайганда деле чыгып алып сүйлөгүлө мага окшоп, массаж кылгыла, иштегиле, кыргыздарга көрсөткүлө, көрбөгөн жерлерди тааныштыргыла, анан обязательно эле чыгып алып жаман сүйлөш керекпи? Мен андай нерселерге терикпеймин деле. Ошентсе да айтып кое турган нерсе да. Мына бири бери карап, бири ары карап, моундай телевизорлор бар экен. Ушундай телевизорлор бар экен достор. Үнү начар болуп калды окшойт. Достор, ушундай поездерди, электричкаларды эмеге Ош менен Бишкекке жөнөтүп койсо, уктабай эле жөн эле жыргап отуруп бара берет элек. Карагылачы. Жымылдап жөн эле үнү чыкпай жүрүп баратканы билинбей бараткан керемет. Бул ар бир отурган вагондордо Wi-Fi бар экен. Ага кошулуп алсаңыз болот. Ар бир ушундай вагон отурган жериңизде токко уланып алсаңыз болот экен. Телефонуңузду зарядтаганы. Айтор бардык шарттар түзүлгөн адамдарга. Урматтуу достор, мен Аэроэкспресске чыктым деп сүйүнө берипмин. Бул жөн эле Лобня дегендин поезд экен да. Бул бир этаж. Аэроэкспресс деген 2 этаж болот дейт. Эми азыр мына бияктан чыгып 2 этаждуу Аэроэкспрессти карап туралы. Атайын силерге Аэроэкспрессти тааныштырам деп мен жөнөкөй эле экспрессине чыгып алыпмын да. Ошон үчүн азыр кайра чыктым. Биз азыр Аэроэкспресс поездин көрөбүз. 2 этаждуу. Андан кийин анан МСКны айланабыз достор. Программа өзгөрүлдү. Адашып кайра Фордума келдим. Бул деген Лобня дегендин поезд экен. Бирок бул деле сонун поезд экен. Зато эмени көрдүк. Москва Ситини. Азыр Аэроэкспресске чыгалы дагы, анан кайра ошону менен келебиз достор. Мен түшкөн поезд Лобнянын экспресс экен. Бул болсо МСД деген, бул кадимки электричканы ушундай кылып жакшы орундуктар менен жасап коюшуптур. Азыр эски вагондор, бирок кайра жасалганда переделанный вагондор. Биз Аэроэкспрессти күтүп туруудабыз достор. Достор, мына көрдүңүздөрбү? Мына биз азыр Савьоловскаядабыз.
Кольцевой мына. О Кольцевойго барыш үчүн биз Тимирязевский окружная дегенден түшүшүбүз керек экен. Ошондо азыр 2 остановка барып, 2 станция барсак, анан кийин биз ошондой Кольцевой поездге чыгабыз. Эң кызык ойлонуп турам, Аэроэкспресс бул жерде токтойбу, токтобойбу? Ана киши токтойт деди, азыр бир киши менен сүйлөштүм эле. Токтобой экспресс болуп өтүп кетсе, анан дагы башка бирөөсүн күтүүгө туура келет, достор. Карагылачы. О Русиянын шаарларын, үйлөрүн, мына бүт баары электрлештирилген, булардын токтору, мына жолдорду карагыла. Айтор цивилизация өнүгүү. Могу жерде Москва деп турат, бул вокзалы. Аэроэкспресс деген поезди 2 этаж болот деп атышат. 2-нчи этажына чыгууга аракеттенебиз, достор. Достор, тиги жакта кып-кызыл бир керемет поезд келатат. Экспресс ошол окшойт, бирок бул биздин багыт эмес. Тескери жака, башка жагына кете турган поезд. Биздин поездибиз келелек. Мен аркы бетте болгондо чыгып алмак экем, тилекке каршы мен берки бетиндемин, достор. Эртерээк билгенде ошол жака өтүп турат элем, мынакей. Bir kızıl poyez geletat. Çok toy kızıl. Точно ошол кызыл поезд экспресс экен, достор. Тилекке каршы биздики эмес, аркы бетте болуп калды. Аэроэкспресске чыкпай калдык, достор. Ничего, азыр келетканда, бияка келетканда чыгабыз. Шуну күтүп турам мен. Мондай керемет 2 этаж экен. Мынакей, достор. Бул Аэроэкспресс бу жерде токтобой окшойт, биякта. Токтобосо башка поезд деле күтүш керек. Жок, токтойт. Токтойт экен. Демек биздин поездибиз дагы арактан келетканда токтойт. 2-нчи этажында орун болобу экен эми? Ошага чыгабыз, достор. Бул тескери кеткен. Мурда эле билгенде мен ушундай поездге чыгат элем. Мен ничего. Кийинкисинде күтөбүз. Биз күтүп турабыз, достор. Курсактагы уже ача баштады. Же берде эчтекеси жок экен, өзүм жалгыз. Биз бир киши отурат биякта. Один киргиз сидит с камерой болуп отурам, эч ким жок. Ошол азыр мына келип калаттыр биздин поездибиз дагы. Айылдык бир жолдош деген акем анекдот айтып берди эле. Бир киши Жалал Абад шаарына барыптыр, илгери заманда. Анан Жалал Абадта поезд каттайт эле. Биздин жакта жок да. Анан Жалал Абадка барып поездди көрдүңбү дептир да. Ооба, көрдүм дептир. Тиги шаарга барып келеңиш. Кандай экен поезд, кандай экен десе. Ширин экен деп айткан экен. Ошондой ширин поезд келбей атат го. Карап турабыз, достор. Жадырап жайнап билинбей, жаштык кез өткөн турбайбы. Быягын билбейм кийинкиде, биз билип алып ырдайлы. Жадырап жайнап билинбей, жаштык кез өткөн турбайбы. Достор, поездибизди күтүп турабыз. Аэроэкспресс жок, келип калаттыр эми. Бир аз сабыр кылыңыздар. Түгөлбай Казаков, алтын балалык. Ал кезекте ла-ла-ла-ла-ла, сен тентек кыз эселек, мен да бала ла-ла-ла-ла-ла, сүт озумдан кетелек. Жар боруна экөлөп, орок менен үй куруп, жаңы гана үйлөнүп, көчүп келдик дечелек, алтын балалык. Бизди ойноткон,
Maga bilgizibey sүйünü oygotukon. Kempir desem lallara tralla, men kolungdan jetelep, belim ey dep lallara lalala, sen de mağan erkelep. Çalınbay kuşu cumuştan, çarçadın depi men ayyap. Çay kaynatkanı gündürün, alisimden getelek, altın bağlalık. Bizde oynatıkon, bizge bilgizibey sүйünü oygotukon. Koştoşordo lallara lalala, komay karmapı kolumdu. Sağınba dep lallara lalala, sanga böldün oyumdu. Jaş kezimdin unutkus, esteligi uşul dep karap durdum jaldırap men karan üzgün jolumdu altın balalık bakıtta varsın ömür ötkünçö esте kalarsın. Dostlar, Air Express'ti kütüyor, Air Express bolup kaldık, ayran bolup. Ekinci Air Express'i tiyaktan geletat. Bizden bolsa yok jönle poyuz eken bol. Bizden poyuzumuz bolsa yok, gelip kalattır. Beker oturguça siler menen dagы ırdap koyduk. Heyterler, ne deysiңер эми? Караганда жөнле жүр деп айтасыңарбы дагы?